Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma abad. Birinчиден assalamu алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сіздерге, жалпы қырғыз еліне, бардық мұсылмандарға жаратқан Алла Тағаланың тыныштығы, саламы, мереме райымын, жана берекесін жолдаймын. Ошол кечеги мен адресиме тиешелүү видеонун таркап кеткени, бул чоң бир окуянын бир кичинекей үзүндүсү. Ошол жерде мен ушул бир пара берип аткандай кылып, ушундай бир айыптап көрсөтүүсү, бул шантаж. Бул өздөрү тескерисинче ошол укук коргоо органдарынан, УКМКнын сотрудниктери вымогательство, мындайча айтканда пара алууга мажбурлоо деп эсептелет да. Кудай кааласа азыр тергөө учуру болуп атат. Бунун баардыгы бүткөндөн кийин мен сиздерге кенен ачык айкын жооп беремин, айтып беремин. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мен эки сөз менен айтканда, кыргыз эли буга ишенбейт. Ал жерде 1 миллион 300 000 доллар депозитке коюлган деп коркутуу менен, провокация аркылуу маселелерди биз чечип беребиз, чоңдор менен сүйлөштүк. Алар болсо макулдугун берди, бирок өтө крупный сумма экен. Азирети муфти, сиз өзүңүз канча бересиз деген талаптар менен ушундай кылып бухгалтерибизди коркутуп, үркүтүп, оорулугусуна да карабай 5 саат тынымсыз, түнкү саат 12-ге чейин УКМКда бул кармап туруу, туугандар, бул жакшы эмес. Сахарный диабети бар эле, давлениясы бар эле. Анан корккондугунан мен ага айтканым чын, канча ошо процентке койгон болсоңуз, ошонун баарын кайтарып бериң деп. Бул жерде пара берүү эмес, ошо проценттерин болбосо биздин Кыргызстандагы мамлекеттин мыйзамына бул каршы эмес, депозитке коюучу. Бирок шариятыбызда ал туура келбейт. Бул арам, буйрубайт. Ошондуктан мен кызматкерлерге дагы, УКМКнын балдарына дагы айткамын. Менин бухгалтерим Жеңиш Ажыга дагы айткам, бунун баардыгын кайтарып бериңиз. Себеп дегенде, мен Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы муфти катары менин мойнумдагы эң негизги жоопкерчилик болуп эсептелинет мусулмандардын абийирин сактоо. Мусулмандардын абийирин сактоо жана арам нерселерди аларды кайтарып берүү болчу. Мына ошондуктан аны башка жака бурмалап көрсөттү, бирок буга албетте элибиз ишенбейт.